Бул эми аппарат шамалдан күндөн көчмөн аппарат. Кандай гана сонунда жаратылыш. Буну менен азыр свет элемес, тифаль, плитка, көп бардыгын иштетип атат. Холодильник полный, освещение жетет. Şu gün çıraqtарды туристтерге кечкисин күйгүзбөй турат. Так, ну, зарядкаларды койсок якты. Так, булар болсо. Значит, бул аппарат состоит из нескольких частей. Вот. Биринчиден бул панелдер күндөн ала турган, күндөн ток алат. Вот. Анан кийин жарым болсо панелдер алар жана лопастын бекилген да, лопастын үстүнө. Ошондо как бы бул комбинированный двойная болуп атат. Бул лопастагы жана күндөн ток алат да, шамалдан жана күндөн. Ошондо вот. Бул негизи ушинтип айланат да өзү. Азыр шамал жок, эми азыр учурда күндөн алат да токту. Бул тачканы ичинде оборудование баары орнотулган. Вот. Бул деген инвертор, будан болсо 220 вольт переменный ток алабыз. Вот. Солнечный панель менен генератор болсо контроллер аркылуу аккумуляторду заряд кылат. Вот. Аккумулятордан болсо уже инвертор аркылуу биз пайдаланабыз жана үйдө приборлорду. Эми бул мен тестовый моделимде, бул негизи канча 3-4 жылдан бери бул ишилип ар кандай полевой условияда иштейт. Тияка алып баргам, бияка алып баргам иштетип. Бул корпусун болсо алмаштырган, мындай болгон, кичине биринчиди ал болсо жапсыраак болгон мындай. Мен аны кичине бийик кылып, мындай тияка бияка баскандай. Ассалам алейкум. Маппайчы кандайсыңар? Уже келип калдым, азыр эле чалдыңыз го. Буга кошуппу? Туура да жерден. Келип анан кийин моундай бияка кирип кеткен да. Кирип полностью бул жерден азыр бир прожектор улаганмын. Караңгыда гана күйөт. 220 мың тыйын сааттан. Экинчи питание. Бул жакта кирип Бул эми понятно, отопление печное, да? Отопление печное. Да, аны эми тарталбайт да аны. Вот. Арестонда ачамын жакта кичине уже подключать этип көрдүм кичине. Күн жакшы болгондо кичине көтөрүп атат. Холодильник иштеп атат. Анан газ бар. Газ это освещение. Суу болсо жанагы сууду толтурасыңар да емкостька. Анан кийин акырындап келет. Моторчик бар. Моторчуктан колдоносуңар, туура. Да. Вот. Освещение полностью мына күйүп атат. Тыйында мында. Ну, конечно, эми бул өңгөчө күндөн алат. Көбүнчө күндөн. Күндөн берде кичине шамал азыраак. Шамал основной күндөн болуп атат. Солнечный панель. Основной. Вот. А так керкесте түнкүсүндө шамал үйлөп калат. Үйлөнөрдө в основном. Берде кичине эми талдар, да. Панель менен алган үчүн неме болуп жетип атат. Да. Жетиштүү болот. Да, негизи. Муну көбөйтүш керек, потому что энергия дайыма жетпейт. Потребителю всегда хочется больше, да. Чем больше. Бул деген көчмөн. Жылдырса болот ары бери. Да. Буну негизи атам жасаган, биринчи жана малчыларга. Малчыларга, чтобы сезонный колдогонго. Бул аппаратты негизи уже канча жылдан бери мен тестовый аппаратымда кыштай иштеп, катуу шамалга, кичинекей шамал жай, изилдеп баарын жасып мен неметкем да. Муну эми мен ойлойм,
бул кишилер мени ТикТоктон тапкан го. Мен ТикТоктон немем бар, страничкам бар, ошон үчүн ушул жакта мен өзүм ушу неметем да, чыгарам да аппараттан. Ошону сүйлөп калып, ал айтты, эми бизге видеонаблюдение балыктарга керек, жана освещение, холодильник. Ошон үчүн мен ошо заказ катары эми бул негизи модель да жаңы эмес. Эми сүйлөшө алдык. Сүйлөшө буларга дагы арзаныраак чыкты, мага дагы бир муну мен карап турам, муну изилдеп, анан кийин кандай все равно дайыма нюанстар бар. Дагы кандай бир ойлор чыгып атат, жаңыртып атам да улам сайын. Кийинкилер эми алар эми заказ чыкса кылып берем аларды. Анан кийин мындай масштабирование кылып, чоңойтуп, кичине энергия көбүрөөк болсун деп ошондой ойда. А так в целом негизи эми бул иштеп атат. Мындайча айткандай оптималдуу энергия алат күндөн, шамалдан. Анан кийин мобильный болгон үчүн тияка бияка сүйрөйт, үйгө алып барат, жайлоого чыгат. Чыгып ошондой. Hanım, bunu özün жасадың. Bunu menen hazır светелемес, тефаль, плитка, көп. Холодильник бар. Бардығын иштеди ода. Холодильник полный освещениеге жетет. Тефальда кээде сайып коебуз. Баягы таскалапындай сайпай ичкенге. Канча убакыттан бери иштеп атасың? Бул койгонуна 2 жыл болду. Сол 3-ncü жыл. 3-cü жылда болду. Kança karajat ketti bol жол менен? Каражат жете бир 200-ге жакын кетти, анан бул мен өзүм услугамды баягы өзүм работамды эсептеп эгенде. Таза баягы примерно болжолдоп алгандагысы материалдык эле. Эми бияктан свет тартып келиш андан да көп кетпек да, туурабы? Ооба, ал мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Акыркы бул лес колдонду да, электросеть. Ошондон бери бир 10 километр бар да. 10 километрден бул көп эле расход болмок да. Ушундай бойлуктар көргөзөлү. Азыр 350 бөлүп атты да. Азыр кичине суу азайып кетти да, таңгажы суу азаяр. Анан 380ге чейин көтөрүлөт. 380ге чейин ооба көтөрүлөт. Мына азыр могу напор менен эле келип, турба менен берет. Андан кийин мына тигил жылуу сууга кетет экен туугандар. Айтайын дегеним, өзүңүздөр дагы ушундай бир тоолорубуздагы жашоочулар ушундай бир чакан кес куруп алсаңыздар, сунуштайт белең, бөлөккө дагы мындай. Оңой эле мындай жасаса болот. Жасаса болот. Мунун болгон убагында ременин алмаштырып эле, подшипниктерин майлап болгон ошо укоду. Канча убакытта алмаштырып болот? Ол азыркы турган ременим 2 ай чыдады. Мына могул 2 айдан бери турат. 2 ай болду. 2 айда бир алмаштырып койсо болот экен. 2 айда бир алмаштырып болот. Каяктан алса болот буларды? Муну мен табылгадан алгам, алан ичинде. Алан ичинде табылгадан. Бул сатылат, булар мындан чоңу да сатылат, кичиреги сатылат. Баягы өзүңөргө ылайыктап ала берсеңер болот.
үйдө деле электр жарыгы жок болчу, анан бир катар эле чырак менен жашачубуз. Былтыр байкемдер ушундай мотор сатып беришкен ошолорду. Кеткен каражат менен основной темир кезектер эле мотор сатып берип, жанагы майда чүйдө конденсатор кошулат, ошолорду сатып бердим. Айдыбызда токарный станок жоктугуна байланыштуу Чочкор районго киргенге туура келди. 30 жыл болду жайлоого чыкканыбызга. 30 жылдан бери кол кошуп тарчумун. Бир тойлуу кол кармоо болуп экен. Союз 10-15 мидай. Анан жакшы быйыл уулубуз Жеңишбек суу свет жасап мынакей өтө эле жеңилдик болду, аябай эле. Кол бошоп калат экен, сүттү куюп коюп бир топ жумуштарын жасап аласың. Ошо жакшы буюрса. Ошо коюлган суу светибиз бузула элек, жаңы коюлду буюрса. Анан эми бузулуп калса, Жеңишбек бир жакка кетсе, кичи уулум бар, мал баккан, ошо көзөмөлдөп карап турат, ошо үйрөтүп кеткен. Мотор башына дамба курулат. Шарактан суу керек, анан дамбадан 200 турба менен 20 метрдей шланги кошуп койдум. Андан узун болсо деле жакшы болот, мотор жакшы болот. Ошо 200 шланги менен кирет моторго. Моторго конденсатор кошулат. Конденсатордан анан дальше үйгө токтоп кетет. Кубаттуулугу азыр 1 киловатт эле мотор койдум. Мындан да күчтүүрөөк койсо болот. Мындан күчтүүрөөк коюп, дагы көп нерселерди иштетсе болот. Үйдө болсо 3 лампочка сепаратор иштетип атабыз азырынча. Телевизор бияктан тартпагандыгына байланыштуу телевизор алып келелекпиз. Эмне жылы буюрса, жана антенналарын алып келип анан. Баягы кыргыз орусча айтканда гостиница. Гостиницанын сырты да бүтүн болсо. Биз ошол экологияны сактайлы деп жалаң күн чырактарды колдонобуз. Мына мындай күн чырактарды колдонуп, мына ошо күн чырактарды туристтерге кечкисин күйгүзүп берип турабыз. Күндүз кечке булар өзү заряд алат, кечкисин күйгүзүп алышат. Бул экологиялык таза жана бекер энергия да. Кечкисин кардарлар үшөбөш үчүн мына мешке көмүр жагылат. Келечекте муну дагы жанагы солнечный панель менен күн чырагы менен дагы жылытуу системасы киргизүү пландар барбы? Пландар бар, бирок буюрса ошого баратабыз. Анткени биз ошо күн чырак менен азыр биздин боз үй шарчабыздын бир 20% камты десем камтып калды. Анткени кухняда тамак аш, чай кайнаткан, холодильник, нан бышырганды биз күн энергиясынан алабыз. Ошо Актет проектиси менен 5 киловаттык энергия утуп алганбыз. Өзүбүздүн салымыбыз да бар а жерде. Анан ошону менен буюрса кичине да болсо жумуштар жеңилдеп, күн энергиясын жакшы пайдаланып атабыз. Былтыртан бери ушундай кичинекей конок үйүн куруп атканбыз. Бул жерде электр энергиясы такыр жок болгондугуна байланыштуу мынтип күн энергиясын өтүп, күн чыракты койдук. Буюрса бул конок үйдө 24 саат бою электр энергиясы бекер күндөн. Андан тышкары холодильник иштейт, нан бышырган печке иштейт жана чай кайнаткан чайнегиз иштейт.
Жылытуу системасы да бар. Жылытуу системасына дагы коллекторлорду колдонсок деп атабыз, бирок азырынча ал ишке аша элек. Сырты да бүт элек окшойт, сырты да өзүнчө жасалган. Сырты да өзүнчө жасалгаланат, сырты да бүт элек. Бул жер тамактануучу бөлмө, кухня деп койсок болот, ашкана. Бул жерде туристтер тамактанат, кенен кесир отуруп баарлашат, андан тышкары терезеден жаратылыштын козугуна да бир жолу суктанып отурушат, анткени панорамный видти ушундай ачык кылганбыз. Тамак жасоочу жайыбыз бар, биякта тамактар даярдалат бул жактан. Бул булуктоочу бөлмөлөр. Канча бөлмө бар? 16 бөлмө бар, бирок алар деле толугу менен бүтө элек. Мынакей 2ден киши жатат, буюрса.